Дагы бир жолу кош келипсиз биздин студиябызга. Негизи күндөн күнгө эле сиз мен үчүн, жеке мен үчүн дагы аябай кызыктуу адам болуп баратасыз. Аябай кубанычтамын. Кайра эле ушул интервью алган Шултоо менен бекер өзүм ушул коучинг алайын деп эле чакырып атат окшойм сизди студияга. Буга чейин биз көп нерсе жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Жалпы коучинг жөнүндө дагы сүйлөшкөнбүз. Сиздин негизги жашоодогу максаттарыңыз жөнүндө дагы сүйлөшкөнбүз. Бүгүн бир аз конкреттүүрөөк суроолорду берем. Сиз жана биз тамактанып отурганда айттыңыз да, ийгиликке эч кандай формалдуу билим албаган балдар жетишет көбүнчө депчи. Биринчи Бишкекке көчүп келгенде атам раматтуу ошол базарда иштейт эле, Ош базарында. Мен Ош базарына чыкканмын. Картошка, пияз сатып чыкканбыз да. Бирок аябай уялчумун да. Мугалим көрүп калса уялчумун, анан окуучулар көрүп калса уялчумун. Бирок азыр эмне болду да, ал бизнес болуп атат да. Ошондо суроо болду да, ошол убакта уят нерсе азыр эмнеге уят болбой калды? Анда бир ошол убактагы түшүнүк да, бул жөн эле уят деген нерсе сен барып базарга алып сатып атасың. Алып сатып аткан нерсе бул уят нерсе болот эле да ал убактачы. Мен айткан нерселер 1990-жылдары, 95-жылдары. Мен даже эсимде бар 96-жылдары ошо базарда иштеген жылдары. Ошол убакта уялбай, семечке сатканда, мына прилавка коюп, жвачка саткандар, ошолордун баары азыр мисалы бай кишилер да, эми ошол убактагы иштеп баш иштеп кеткендер. Мен сурайм да, мен азыр жашоого машыктыруучу менин клиенттерим бар, менин кардарларым, булар мисалы миллионер балдар. Анан карасам алар миллионер. Сурап атам да, эмне кылдыңыз десем, ал бирөөсү бар 9-класс таштап койгон. Бирөөсү бар 11-класста окуй койгон, бирөөсү бар тил билбейт, бирөөсү бар диплому жок. Формалдык образованиясы болгон кишилерде мындай чоң ийгилик жараткандар азыр мындай көрүлбөй атат да, эмнегедирчи. Анан суроо болуп атат. Мен ушунчалык көп окудум, олимпиадаларга катыштым, Германияда окудум, Америкада окудум, дипломум бар. Бирок эмнеге менде мисалы $10 миллион жок же $1 миллион жок да. Аны айтышы мүмкүн көп элдерчи, аракет кылбай атасың. Мен эң көп аракет кылган кишимин да, анткени мен эң жакшы окуган кишимин. Бирок аягында эмне болуп атат? Бир жерге жумушчу болуп иштеп атам да. Неге мен мындай чоң рисктер кире албайм? Анан чоң бизнеске кире албадым, өзүмө суроо бердим. Мен кылам дедим, канча кылдым, бирок чыгып кетип аттым да, коркуп аттым. 80 миң, 100 миң долларга банкрот болдум. Анан караңыз, мисалы 2ге окуган бала бар, анан 5ке окуган бала бар, Айталы 4-класста бир бала 2ге окуйт. Анан ал бала эми экзаменден өтпөйт да, туурабы? 2ге окуйт, билбейт эчтекени. Анан эмне кылат? Биринчи ойлонот дагы, мен бирөөдөн көчүрүшүм керек дейт. Көчүрүшүм керек деп жакында бир досуна келет дагы, досуна айтат да, жакшы окуган, 5ке окуган бала айтат, артынча балага айтат дагы, ага шоколад берет. Кандайсың, жакшысыңбы? Дос болот аны менен. Анткени уже башташ керек да, аны ага уже экзамен келгенде мурда мындай даярдык болуш керек да. Анан шоколад берет, дос болот, анан сен жаныңда отурсаң болобу дейт. Анан жанакы отличник бала айтат, жок болбойт, мен сени менен отурбайм деп коет да. 4-класста балага айтып атат. Ал 4-класста бала мындай айтканда 10 жашта турабы? 10 жашта бала биринчи жолу банкрот болду. Эмне болду? Шоколад алды, досуна берди, андан көчүрүп жазайын дегенде эмне болду? Ал макул болбой койду, банкрот болду. Анан эмне кылат? Биринчи банкротстан ошол убакта жашады, 10 жашында. Мен биринчи банкротстан 35 жашында жашадым. Меники $100 миң болду, аныкы шоколад болду. Бирок ал убактагы шоколад ага чоң эле нерсе. Бирок ал мурдатан рискке баштады да. Анан эмне кылды? Тиги макул болбой койду. Экинчи эмне кылып атат? Экинчи жакшы окуган баланын жанына келип атат да. Сенин жаныңда отур, ага да шоколад берет, анан эме кылат, жанакында эле сүйлөшөт, анан айтат, макул деп коет. Уже эмне болду? Бул ийгилик болду. Анан анын жанында отурду, көчүрүп жазды. Ананчы көчүрүп жазды, анан ал 3 алды же 4 алат, эми главный 2 албады, өтүп кетти сабактанчы. Ошондо өттү. Анан кийинки семестр келет. Еще канча сабак бар мынданчы. Ар сабактын жакшы окуган ар ким болушу мүмкүн. Бул деген сөз 10 жашар бала, жакшы окуган бала бул менеджментти үйрөнүп атат, бизнести үйрөнүп атат. Банкротту ошол убакта сезип атат. Отличник бала, бизде мындай нерсе бар да, коучингде айтасыз, синдром отличника деген бар да. Отличник бала кандай бала? Ал өзү билет, өзү кыла алат. Эч кимге муктаж эмес. Ал эмне кылат? Мындай бирөө менен сүйлөшкөнгө муктаж эмес. Ошон үчүн ал эч ким менен сүйлөшөт, только жакшыны кылат. Мугалимди угат, послушный бала, айтканын кыла берет. Өкмөт эмне айтат же общество эмне айтат, мындай башка эле эмнени айтса ошону кылат. Ошонун менен жашайт. Өзүнүкү барбы, өзүнүкү жок. Мен буну каяктан билем? Мен ошондой киши болчумун да. Мен мугалимдин баласы, директордун баласы, сельсоветтин баласымын да. Анан мен мындай косяк кыла албайм да, мындай бир рисковать эте албайм, жаман иш кыла албайм. Мен только жакшы болуп жүрүшүм керек. Мугалимдер макташ керек мени. Мен ошо мугалимдердин айтканын кылсам, мени мактайт, мен только ошентип жүрөм. Мындай айтканда мен бирөөнүн жашоосун жашайм да. Мен ошол 30 жылга чейин бирөөнүн жашоосун жашап келгенмин да.
эл эмне дейт деген нерсе аябай менде коркуу болчу. Мен бир коучка бардым, тренингге бардым. Ал мени 3 сааттык, 4 сааттык тренингден максат сенде, орус киши болчу. Ал айтты, максат сенде плохой Макс деген коркуу бар dedi. Мен плохой максат, жаман максат болуп калбайын деп баарына жакшы көрүнөм. Мисалы, мурдагы максат десең, келип туруп, сен эмне айтсаң, сен мындай көңүлүңдү сындырбай, сен айтканын кылып эле, ошентип жүрөт эле. Жок дей албайм да, мындай чыкканда бирдеңесе жок десем, жаман ойлоп калбасын деп, ошентип кылам. Бул деген сөз жаман максат болуп калбайын деп. Экинчиси, жакшы максат болуу үчүн ага инвестиция кылам. Эмне кылам? Убактымды өзүмө үй бүлөмө коротпойм, үй бүлөмө внимание жок, барам дагы ошо достор же тааныбаган кишилерге максат жакшы болсун деп ошого корото берем да убактымды. А өзүмө жок. Өзүмө убакыт жок. Отуруп алып мынтип ойлоно албайм. Андай кишилер синдром отличника дегенде андай кишилер өзү жалгыз да боло албайт да. А өзү жалгыз боло албаса адам, бул жерде адам ийгиликтүү болушу бир аз кыйын. Анткени только элдин ишин кылат да. Анткени эл деген сиз азыр бирдемке айтасыз, туурабы? Мисалы бирдемке айтса, мен ошонун жарымын алам, тигинин жарымын алам, буну комбинация кылайм да. А бул кишилер дайыма менен жүрбөйт да. Мен көчүп кетип калдым, уже булар жок, эми мен дагы нолдон башташым керек да, өзүмдүн пикириммен же ал жактагы кишилер менен башташым керек. Ошого айта турган нерсе мындай да. Бул эмнеге азыркы убакта карасаңыздар, баарыңыздар билесиздер, мындай бир таанышыңыз бар, бир классташыңыз бар, окуган эмес, же үчкө окуган, же жаман окуган киши ийгиликтүү болуп кетет. Финансылык жактан ийгиликтүү болду. Болобу ушундай нерсе? Балдарыны жакшы мектептерге берет, акчасы көп, кыдырат дүйнөнү, туурабы? Эмнеге андай болуп калды? Жакшы окуган киши андай болбой калды, бир жерде иштеп атат. Же ошол кишилерге иштеп атат да. Бул деген сөз суроо болуш керек адамгачы. Неге ушундай болуп атат? Анан ушундай болсо кайрылып эмнеге ушуну кетти аз да? Мен айттым, мен токтотом дедим буну. Ушул эч качан рискке барбаган адам кантип рискке өзүнө туруш керек? Мен буну даже жакындарым менен сүйлөштүм да өткөндөчү. Мен мындай анчалык риск кылбапмын да. Көп риск кылбаптырмын. Рисктерди бизнеске эмес, баягы окууга көп кылыптырмын. Мисалы, акчам жок болсо деле Германияга бара берепмин да. Аякта акча кантип табам, эме жок да, бирок тияктан бирдемке алып, бияктан бир жашап кеттим. Америкага да ошондой да. Банктан алып, тигиндей кылып, ошо окуу тарабы мага маанилүү болгон үчүн ал жака риск кылыптмын. Ошентип $30,000 контракттык, бир жылына $30,000 контракт, университетти бүтүрдүм, диплом бар да. Кантип акча таптым, мен да билбейм, тияктан келди, тияктан скидка алдым, же эме алдым, стипендия алдым, ошентип бүтүрдүм да. Анткени ал мага важный болчу да. Окуу мага важный, анткени мен ошентип өстүм да. Эми акча жактан. Акча табыш боюнча мен өзүмө канча жыл мурда, 3 жыл мурда уже айттым. Мен акча тапкан бизнесте мен көп билимим жок экен, тажрыйбам жок экен. Анда мен эмне кылам? Мен буну кайрадан эле 1-класска барам. Азыр риск кылбаган, ушундай отличник кишилер дейли, мындай жакшы окуган, жакшы эме кылган кишилерге айтарым ушул, башка жолу жок. Кайра ошол баягы азыркы бизнес 4-класста эме болдук дедик го, мисалы, жана рискке кирди, 4-класс шоколад берди, көчүрүп жаза албай койду, банкрот болду. Ошол сыяктуу эле кайра баштан башташ керек. Синдром отличникадан кандай чыгабыз? Практикалык түрдө механизмдер жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчи моуну кабыл кылышыңыз керек да. Мындай чыкканда сиз башыңызда ойлогон жамандык болбойт, эгер бир нерсени кылсаңыз. Бул жөн эле сиздин башыңызда. Мен буну текшерип чыктым, психологдордун айткан сөздөрү ушул. Сиз ойлоп атасыз, сиз азыр мындай кылсам уят болот, туурабы? Же элдер жаман көрүп калат, же мындай болот деген сиздин оюңуз бар. Ошон үчүн кылбай, синдром отличники ошондуку да. Эл эмне дейт, мен аны жизнь кылмак эмесмин деген сөздөр болот го, мисалычы, барып Ош базарда бир прилавкада сатпайм, мисалы да. Сатсам эмне болот? Өлдү, элдер мындай дейт, тигиндей дейт, мындай дейт, туурабы? Элдер чынында андай дебейт. Бир-эки кишиден текшерип көрүңүз. Мен азыр прилавка сатсам, сен ушунча окудуң, ушундай болду деп айтасыңбы, айтпайсыңбы деп сурап көрүңүз жөн элечи. Ал айтат, эми анын иши жок да, сатсаң акчаң жоксо сата бер дейт, проблема жок. Бирок мен эмне деп ойлоп калгам, кичинемден бери уят болот деп ойлоп калгам. Биринчи ошону эме кылыш керек. Экинчи, синдром отличникте мындай, сиз аябай эле мындай супер киши эмессиз да, жөнөкөй эле адамсыз. Отличниктер өздөрүн баягы мен эме мындай өзүңүздү кыйын сезип, элдер сизди мындай карап атат, жок, сизди эч ким караган жок. Сиз никтосуз. Никтосуз. Мынтип айтыш керек да. Өзүңүзгө айтыш керек. Айтыш керек, мен никтомун. Сиз аны айта албасаңыз, Кудайды караңыз. Мындай, сен канчалык курту адам болсоң деле, Кудай жандам эмнесиң? Никтосуң. Мындай. Уча албайсың. Вирус кирип кетти мына азырчы. Вирус кирсе эмне болот адам? Эчтеке кыла албайсың. Түшүнүңүзбү? Эчтеке эмессиң, мисалы. Ошон мындай чыкканда сиздер искусственный чоң ойгон нерсени түшүрүш керек. Анткени чынында чыгасыз да, эмкиде жакшы чыгасыз. Азыр жөн искусственный болуп жүрөсүз, результатка жетпейсиз да.
биринчи өзүңүз айтыңыз, мен жаман адам болсом башка бирөөгө бул норма. Мен жаман болсом норма деп кабыл кыласыз. Анан ойлоносуз, текшересиз, ал чынында эле анчалык жаман болбойсуз элдерге. Ошол эле жакшы киши болуп жүрө бересиз. Просто оюңузда коркуңуз бар. Ошол нерсени жыгасыз. Мени бирөө, ушу тигинин баласы ушундай болуп турбу, мугалимдин баласы деп мен ойлоп жүрөм да. Бирок чынында андай дебейт экен эч ким. Мен текшердим, баарыңыздар текшериңиздер. Жөн эле башыңызда, жөн эле мындай болот го баягындай. Жок эле жерден коркуп жүрөсүң да. Мисалы үчүн ошол сиз айткан $100,000 эмоционалдык деңгээлге кантип жетебиз? Ошол ишеничти, өзүбүзгө ишеничти кантип ойготобуз? Же мисалы өзүңө ишенич аябай кыйын да. Мисалы үчүн бир нерсени айтсаң, сөзсүз биринчиден өзүңдүн ички үнүң, өзүңдүн ички добушуң мынтип айтат да сага, койчу акыл. Каяктагы сандарды сүйлөйсүң да депчи. Биринчиден өзүң эмес, экинчиден сырттагы досторуң, тааныштарың айтышы мүмкүн. Жомокторду айтпачы депчи. Демек ошол өзүңө ишеничти кантип арттырасың? Изилдөө боюнча, эгер сиз жаш бала болсоңуз, мисалы жаш байдын баласы бай болот да. Анткени 7 жашына чейин ошол информация атасынын ошондой бай жашаганы ага сиңип калат мээсине. Караса атасы ошондой машинада жүрөт, кийимдери жакшы, сүйлөгөн кишилер баягы чоң кишилер, ал нерсе жаш бала көрөт да, бул норма катары болот да, ал информация эмоционалдык шоту ошол убакта эле толот. Байдын баласы эле вольно жүрө берет, мындай коркпойт, эме кылбайт, акча болсо ал норма акча, $100,000, $1 миллион норма. Ошо норма менен өсөт да, ал ошентип өсөт. Анткени 7 жашына чейин информация кирди. Өкмөттө иштеген баланын өкмөттө иштеген кишинин баласы өкмөттө коркпой эле иштей берет. Карапайым баласы өкмөткө киргенде аябай тердейт. Анткени ал эмесинде жок, подсознательсинде жок. Эми сиз эмне кыласыз? Чоң кишисиз, бирок жанакындай эмоционалдык шот көтөрүшүн. Эң биринчи нерсе сиз жеке өнүгүүгө баштап, өзүңүз ошолорду план кылып чыгасыз. Мен ошол жака барам деп кабыл кыласыз, план кыласыз. Экинчиси чөйрө. Сиздин жакын 5 досуңузду айтыңыз мага, катташкан досуңуз, чай ичкен досуңуз, жумада көрүшүп жүргөн досуңуз. Ошолордун акчасы, ошолордун социалдык статусу кандай болсо, сиздики да ошондой. Бул ушундай жаратылыштагы норма. Андан башкача боло албайт. Бул психологический норма, психологический закон, бул ошол метафизический закон, бүт нерсе ошо. Жакын 5 досуңуз кандай болсо, сиз да ошондойсуз. Айырмасы жок. Финансылык ушунча акчаңыз бар, социалдык ушунча акчаңыз бар. Сиздин мындай жаккан, жакпаган нерсеңиз да ошондой. Эми караңыз, эми сиз айтып атасыз, мен жогорку даражага чыктым деп атасыз. Сиздин экинчи кыла турган нерсеңиз, максат койдуңуз да мен чоңойом дедиңиз. Экинчи кыла турган нерсеңиз ошол чөйрөңүздү таштап, башка чөйрөгө өтүү. $100,000 чөйрөгө өтүү. Бирок көп адамдар мага айтат да, бирок алар менин досторум да дейт да. Анда сиз өтө албайсыз. Чоң рахмат анда, Максат байке. Сизге ийгилик. Чоң рахмат сизге да. Келерки күндөрдө тренингтер болсо керек дагы Бишкекте, Бишкекте болот буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин ушул маегибизди көрүүчүлөр, Максат Мухтаровдун Instagram баракчасына барып, тренингтер жөнүндө жана WhatsApp аркылуу дагы коучинг жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Ал жакта менеджериңиздин номери бар, жазып маалымат алып. Кыскасы мен былтыры бир суроо бергенмин. Бул коучинг ар бир адамга керекпи деп өзүм ишенген эмесмин. Быйыл мен ага толук кандуу ишенем. Мен өзүмдү мына Максат байке айткандай көп китептерди окуйм, бирок канча окуп алсам деле ар бир адамга өзүнчө коучинг керек да. Ар бир адамга ушундай жашоонун сырлары керек. Себеби бирөө машинени курду да, бир япондор машинени курду, ал машинени куруш үчүн кандайдыр бир физикалык же математикалык формулаларды курду да. Ошолорду колдонсо, бул машина азыраак бензин коротот же азыраак бузулат деп ушинтип колдонушту. Адамга дагы ошондой эле формулалар иштейт экен да, мындай айтканда. Конкреттүү биринчи моундай ойлоносуң, анан кийин моундай ойлоносуң, анан кийин моундай ойлонгонуңда анан биякта баары жакшы болот. Ушул сыяктуу толтура ойлор бар, толтура формулалар бар. Сизге ийгилик.